Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 5-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 4-сол. Жолборсхан Паязов кызматынан четтетилери менен өзүн кудум аңгекке ыргытылган керексиз буюм сымал сезип, өзүнүн өзү шөмтүрөп, кор болуп, эртели кеч үйүн тегерене басып, же карса курса жөтөлүп, калп эле боюн көтөрүп, кээде ак үрөт сугармыш болуп, а кээде жөн эле бир түп алма түбүндө тунжурай кыйшайып, ойго муюп, мына 3 айдын жүзү үйүндө үңкүйүп отуруп калды. Кече эле айткан, дегени деген болуп, машиненин мыктысын, жоргонун жакшысын тандап минип, бетинен нуру, көзүнөн өртү, оозунан сөзү төгүлүп, көргөн билген ага ыйбоо кыла, пакиза салам айтып, өзүнүн итине чейин ызаат сыйда жүрсө, бүгүн тирүү көргө киргенсип, төгөрөгү жым тартып, баягыдай эртелеп короосуна келип токтогон машина же шарак-шурак ачык маңдай жоро жолдоштору жанында жок, жалгыз калды. Айтса, ошо иши оң салып, ити чөп жеп турган кезде аны менен дос жоро жүргөн же жүрүүгө ашкере умтулган шылуундар Жолборскан кызматынан алынаары менен эле анын ордуна келгендин сөзүн сүйлөп, камчысын чаап, көз көрүнө анын тарабына өтүп кетишти. Айрыкча ушундан кийин ал өзүнчө муюду, жалгызсырады. Мына ушундай күндөрдүн бир күнү ал областын борборуна түштү. Райкомдун мурунку 1-секретары Ташбалтаев кайсы бир бирикменин областтык филиалында экономист болуп иштейт имиш деп уккан эле. Такси менен аны тез эле таап алды. Ташбалтаев чакан, эски имараттын ным тарткан күңүрт жертөлөсүндө отурган экен. Паязов күңүрт бөлмөгө кирип барып, чыкыя томсоруп, адамды сынай тиктеген, жүзү нурдуу, көз тиктеши өткүр, баягы Ташбалтаевди эмес, иреңи жүдөңкү, көздөрү басмыр Ташбалтаевди көрдү. Капыс кирип келген Жолборсканды ал бир алдын чоочуп тиктеп, анан отурган кабинети күңүрт жана сыз, нары жупунуу экенине ичинен кыйла кемсине сынып, ушундан улам тигинин келишин анча жактыра бербеген түспөлдө ордунан турду. Экөө муздак учурашты. Келип калыпсың, деди бет алдындагы жаман орундукка коомай отуруп, кабинетин бир сыйра тегерете тиктеп өткөн Жолборсканга. Ушу ден соолугуңузду биле кетейин деп эле аксакал кирип калдым. Аксакал деген сөз азыр Жолборсканга эле эмес, Ташбалтаевдин өзүнө да анча жарашпаган сыяктанып угулуп кетти. Мурун районду бийлеп турган чагында кимдир бирөөнүн экинчи сөзүндө эле эгер ушу аксакал жалганбай калса, сөз мааниси купулуна чыкпай калчудай туюлчу. Ой тоба, көрсө башка эмес, сөз да адамдын даражасына карата жарашат тура, деп ойлоду Жолборскан. А бу жөндө кеп салышып, бирок сөз мааниси оңой жалганып кетпей, экөө тең чытырай кыйналып отурушту. Анан Жолборскан: «Жүрбөйсүзбү, чай-пай ичели», деди. Экөө ресторандын зор залынын ээн жерине барып отуруп, коньяктан фужерге баса куюп, тартып ийишкенден кийин гана аларды кандайдыр бир жылуу сезим бириктирип, бешинелери жибип, сөз дароо жалганып кетти. «Сөз чынынан бузулбайт, аксакал», деди көздөрү тириле түшкөн Жолборскан мойлоосун салап. «Ырас, колхоз район боюнча алдыңкы орунда тургандан кийин мени кызматтан бошотууга Чаловдун кандай укугу бар эле?» Ташбалтаев кышылдай демикти. «Жаңы шыпыргы ошондой болот. Жаңы шыпыргы өз билгенин кыла берсе, анда закон эмне кылат болду экен? Эгер законду чыгарган адам», деп Ташбалтаев тигинин сөзүн бөлдү. «Ошон үчүн кээде адам закондон күчтүүлүк кылат экен. Сен көп нерсеге таң калба да, таарынба. Мына мен», ал узун сөзгө кирди. Анын ким экенин, кандай экенин Жолборскан жакшы билчү. Анын мансабынан улам кезинде бүжүрөп саламдашып, кээде ага атайын аңкоо же аны өтө кадырлаган киши катары көрүнгөнү менен, бирок дилинде өзүн андан кыйла акылдуу саначу. Ташбалтаевди кайсы бир көрүнбөс, белдүү киши дайыма суу жуктурбай колдочу.
Жомоктогу эки ажыдар эки тоо артында жатып алып, бир айылды билгизбей бир кылыкка соргондой, ошо колдогон белдүү кишиси экөө райондун байлыгын 10 жыл бою билинбей сорду. Партиялык принципти Таш Балтаев трибунада ыр кылып сүйлөп, ачыныгы турмушта такыр башкача эле. Жолборскан баш болгон 5 башкармадан жылына 2 ирет этек толо акча алчу. Жолборсканды Таш Балтаевди кимдир бирөө, кимдир бирөөнү дагы кимдир бирөө чапчаң колдогонунан улам жемекейлиги, паракөйлүгү алардан кем түшпөгөн Паязов карапайым элге кыргыйдай тийип, жүндүн планы толбой калса элдин төшөгүн чубап, эттики толбой калса жетим жесирдин акыркы музоосун зордуктай жетелеп, моюн толгогонду сабап, ага болбосо кур шылтоо менен район борборуна 15 күнгө камап, эрке баладай оюна келгенин кыла берген эле. Акчаны Таш Балтаев башкармалардан сурап алчу эмес. Жөн гана курортко кетип баратканда уйкулук деген шылтоо менен 5 башкарманы конокко чакырчу. Ошондо чай ичип коюңуз деп бешөө жөн эле 4000ден таштап койчу. Бир ирет айтмакчы Жолборскан кайсы бир себептерден улам карбаластап 2000 гана берип калат. Муну байкап калган секретарь эртеси аны узатып баратышканда туу белде туруп, берки үчөөнүн көзүнчө тиги 2000 берген Жолборсканга чөйчөк тийиштирип, жарты башкарма, жакшы туруңуз, анда биз келгенче, дейт. Болбоду бул курорттон келгенде кызматымдан айрылат экем деп ойлогон Жолборскан машинеси менен айылга чаап барып, 2000ди эптеп, жерден чукуп болсо да таап келет. Таш Балтаев ошондо аны менен дагы бир ирет чөйчөк кагыштырып, кана бүтүн башкарма, баарыбыз соо бололу, ишибизде дайыма ийгилик болсун. Ийгилик болушу үчүн элди көкүлдөн сылабай чокуга чаап туруш керек. Ошондо гана алар угат, план аткарылат. Бизде ушундай туу белде кармап турган бир гана план, мырзалар, деп алып иет да Волгасы менен лып жөнөп кетет. Тиги жаңы шыпыргы даяр дасторконго келди, деп Таш Балтаев Асылбаш Чаловду көкүтө сүйлөдү. Облус билбесе эмгегимди эл билбесе Кудай билет. Эгер Кудай билбесе, анда бул турмушта чындык, акыйкаттык деген жок. Эл билет, аксакал, эл билет, деп Жолборскан мойлоосун сылай бөжүрөдү. Эл дегениң да котологон бир топ экен го, деп Таш Балтаев өкүнө үшкүрүндү. Жаманды жакшы десең жакшы деп, жакшыны жаман десең жаман деп төө басты кылып, тебелеп кете берет экен эл. Болбосо машина жетпес жерге ким жол салды? Мен. Суу жыкпас жерге ким суу жеткирди? Мен. Ал эми жаңыдан туулган миңдеген козуларга атадай камкордук көрүп, үшүбөсүн, өпкөсүнө суук тийип өлбөсүн деп ар бирине чапан тиктирген ким эле? Мен эле. Кызыл ала чапан кийип, кашардан жайытка ызы чуурган ошол бир кездеги укмуш козулар көз алдына келип, ушундан улам Жолборскан аз эле жерден парс күлүп ие жаздады. Шумдугуң түшкүр, муну кайдан ойлоп тапкан? Бир күн эле Таш Балтаев ойрот жаңыдан туулган козуларга жылуу чапан тиктириш керек деп чыкты. Бул оюн ал өзүнчө эле бир новатордук деп эсептеди. Райондун быт комбинатында миңдеген козуларга чапан тигиле баштаганда эл бир эсе санын чаап күлсө, бир эсе аны артынан ашата сөгүп, бу биздин Таш Балтаев кайсы асмандан түшкөн неме? Минтип отурса биздин чапанды койлорго тартып берет го жакында, дешти. Таш Балтаев кызып калды. Жайыттарга кашар салдырган ким эле? Дагы да мен эле. Анан эле область боюнча район артта калса, мен күнөөлүү боломбу? Эл күнөөлүү. Биздин эл Жолборскан жалкоо, закончул, кыйык, итиңен атыңа чейин атып отурушат. Бир күнү алар өзүңдү атып салышы мүмкүн. Кеп ошондо аксакал, деди Жолборскан. Ошон үчүн кеңешиңизди угайын деп келип отурам. Кеңешим ушул: шаардан үй сатып ал да бүлөңдү көчүрүп баса бер. Канча акчаң бар? Дурус эле бар. Анда көчүп баса бер. Бирок иш жагы кандай болор экен? Иш табылат. Жок эле дегенде бир жерге кароолчу болуп каласың. Кароолчу? Бул сөз Жолборскандын кулагына жаман угулду. Эл башкарып жүргөн киши кантип кароолчулукка барат? Шалкысы сууп, тунжурай сөзүн улады. Эл эмне дейт анда? Баягы биздин Жолборскан шаарда кароолчу эмиш дебейби, аксакал? Десе эмне экен? Мына мен деле жаман жертөлөдө чот кагып отурбаймынбы?
Башыңа түшсө багыңдан көр дейт. Айлаганча мен райком элем жок дегенде директорлукту бер десең эле бере койбойт экен. Заман илгеркидей эмес, кулагынан чоюп барып кызматка койчудай. Кай жерге барба, азыр жаш кадрлар өсүп атыптыр. Несин айтасың? Мезгил өтүп, биздин өмүр, биздин доор бүтүп баратыптыр. Ойрот Ташбалтаев кейиштүү үшкүрдү. Ал эми бийлик дегениң кысталак, кумарыңага канып кана электе эле бир күнү колуңдан түшүп калат экен. Дагы үшкүрүндү. Кийинки күндөрү өтө бейтапмын. Ар кыл оору жармаша баштады. Көңүлүм эч нерсеге чаппай, жүрөгүм мыжылат. Колундагыны лак алып ийип, башын алаканына жөлөдү. Чачтары салбырап, иреңи кумсарды. Ушундай эч кандай байлык, эч кандай бакыт бийликтин кумарына татыбайт экен. Несин жашырабыз? Ушундай да. Экөө бир маалда ресторандан чыгышты. Жолборскан сөзсүз шаарга көчүп келмек болуп, калган өмүрлөрүн экөө бир жерде, атүгүл бир көчөдө бирге өтүп көрмөккө кызуу сөз беришип, кучакташып, коштошушкан эле. Ошондон бери мына бир айдан ашык убакыт өтүп, жаңы райком Асылбаш Чалов же койбагыңыз, же жайында тонуна оруңуз деп шаарга көчүп кетүүгө Жолборсканга уруксаат бербей койду. Катуу ойго төнүгөн Жолборскан кетменин мүрүсүнө салып, балыр жыттуу көк чайсаң беденин четине келип турду. Алма багынын арасы чылк беделе. Баяраак чоң алыштан жыгылып келген суу беде аңызынын жарымына жетип жетпей соолуп калыптыр. Бул эмнеси деген кыялда кетменин ийинине салып алыштын башына барды. Барса кимдир бирөө анын арыгынын кулагына төөнүн белиндей чым коюп, а суу дүңгүрөй Зие кемпирдин бедесине кирип атыптыр. Чымды жыра чаап, суунун кулагын өзүнүн алышына буруп, колун чайкап, эми эле жолго түшөрдө бак электерин тизесине дейре түргөн Элтойду демиге дикилдеп төмөндөн чыга келди. Ал Жолборсканды көргүсү келбей, иреңи мелтейи муздап, алышка дуулдай жетип, арыктагы чымды жыра тартып, суунун кулагын өзүнүн бедесине бура салды. Жолборскан тигинин бул кылганына нары таңданып, нары бул даңгезеликке кыбасы кычап, жүзү дароо чыйкандай кызарып: «Эй, Элтойду, бу эмне кылганың?» деди дале баягыл чоңдук сөөлөтүн бузбай өктөм унчугуп. «Эмне кылып атканды көрбөй турасыңбы?» деди Элтойду кыжына сенсиреп. «Мен беде сугарып атпаймынбы? А мен эмне, эшек такалап атыпмынбы?» Ушул менен айтышып отурамбы дегенчелик кылып Жолборскан түнөрө мелтейип, сууну өзүнүн алышына салып ийейин дээрде Элтойду аны итере түртүп, чымды кайра анын арыгынын кулагына тартты. Бу кордукка Жолборскан чыдабай кетти. Ызасы акылын жеңип, бурулуп келип, аны кетмендин арты менен урайын деди эле. Элтойду анын колундагы кетменди жулуп ыргытып, өзүн так көтөрүп барып чым ордуна алышка басты. Ызы чуудан улам чаркарда көң жайып жаткан Зие кемпир боор үйдө демиге чуркап келип, алышта чым ордуна басылып, суудан энтиге жутуп, жан далбас бытырап аткан Жолборсканды көрүп уулуна: «О, кой жетим, о бу эмне кылганың, кокуй!» деди. «Апа!» деп Элтойду тигине ого бетер жерге ныгыра, энтиктире суу жуттура чырылдаган энесине бурулду. «Ушу Жолборскан бир кезде сизди кордоп, Журттойду акем экөөңөрдү ушул алышка чым ордуна басты беле? О, басканы курусун, жетим! Огой, теңелбе, өлүп кетсин, балесине каласың, теңелбе!» «Неге теңелбейм? Колу менен кылганды башы менен тартсын!» деп турууга дале жан далбас аракеттенип, бирок такыр тура албай бытырап аткан Жолборскандын мойлолуу башын энтиктире утуру сууга тыгып, кыбасы гана ага кыйкырды. Жолборскан, жаны жок, акыр аягы алың ушул экен го, я? Сени колдогон туйгундарга тоң койгончо башыңды ийип, акарапайым элге төбөң көккө жеткенче какайчы элең го, я? Мына эми ошонун азабын тарт!» деп ылай суу жутуп, бечара кейпине түшүп жаткан Жолборсканды эми кое берип, чырылдай жеңден тарткан энесинин алдына түшүп, артын бир кылчайып карабай үйүнө баса берди Элтойду. Ошонун эртеси Жолборскан Паязов кайрадан Асылбаш Чаловдун кабинетинде отурду. «Жолдош Паязов, сүйлөшпөдүк беле?» деп Чалов аны жумшак тиктеди. «Ойлоңузчу, улгайган куракта шаарга кетип не абийир табасыз? Жашыңызда кетсеңиз бир жөн,
улгайган куракта бөтөн жерге көнбөйсүз. Туулган жериңизге кусаланасыз. Мына 10 жыл башкарма болуп иштепсиз. Бу жакшы. Эми 5 жыл кой багып бериңиз. Жолборскан шылкыйды. Ичинен арданып, ушу да сөзбү? Өмүр бою эл башкарган киши эми кантип койбаксын? Бу жөн эле көтөнзордук деп ойлоду. Аксакал, деп ал нары жалынычтуу, бирок акырын унчукту. Сизден өтүнөм, аксакал дебей эле жон гана Жолдош Чалов дей бериңиз. Жолдош Чалов. Эгер андай болсо жок дегенде бригадирликти бербейсизби? Үшү түшүп, бет алдында аябай басмырт отурган Жолборсканды Чалов мелтирей тиктеп, анын ушунчалык бечара мансапкөй экенине толук ишенди. Бригадирликке жаштары ылайыктуу болбосо, сиздин курагыңызда кандай болор экен? Ага чуркаш керек. Жолдош Чалов. Өкмөт менен партияга күнүн күн, түнүн түн дебей чуркап бердик. Дале чуркап берүүгө күч кубат бар. Бу көшүргөн кишиге Чалов эми чындап таң калды. Аны тегерете тиктеп ичинен тынды. Жолдош Чалов, деп ушул учурда Паязов жерден башын алды. Эгер койчу болсом, тигилер жок жеринен мени жалаага жыгып, жок кылып ийгени турушат. Тигилер дегениңиздер кимдер? Өзүмдүн эле жердештерим, айылдаштарым, туугандарым. Эмне үчүн ошентип ойлойсуз? Турмуш өзү ойлондуруп атпайбы? Демек баарын өзүңүздө көрөсүз. Кезинде өзүңүз ошенткенсиз. Жөн жеринен аларды жалаага жыккансыз. Өзүмдү актабай калайын, аксакал, деп кайрадан аксакалга өттү Паязов. Мен эмне буйрукту аткарган бир кичине киши элем. Жөн жеринен жалаага жыгуу Ойрот Ташбалтаевден башталат. Элдин көкүлүнөн сылабай, башка чаап турганда гана план аткарылат. А бизге элдин көңүлү же көкүлү эмес, план керек, дечү ал. Токмок күчтүү болсо кийик казык жерге кирет экен. Ал антип атса, айлаганча план толтурабыз деп элдин төшөгүн чубап, жетим жесирдин жалгыз музоосун зордуктап жетелеген күндөрүбүз болгон. Бизде не күнөө? Эми да тиги шаарда жөн жатпай, мен анткенмин, мен минткенмин, сизди айтып, ал даяр дасторконго гана келди деп жүрөт имиш. Көрбөйсүзбү? Эгер өзү сиздей чыныгы коммунист, чыныгы эл камын ойлогон киши болсо, иштин аягы мындай болбойт эле да. Өкмөт менен партия туура кылды аны. Бир ошо деп, ошонун айынан, ошонун кесепетинен мына эми көбүбүз жалаага калып отурабыз. Принципсиз, ишенимсиз, куйту кишилер. Башына кичине иш түшсө эле, кечээги эле жан досун бүгүн дароо артынан жамандап, же сатып ийерин жакшы биле турган Чалов. Күнөөнүн башын Паязов көзү жок Ташбалтаевке шылтап, өзүн канчалык жакшы кылып көрсөтөйүн дегени менен Чалов анын ким экенин, кандай адам экенин ар бир сөзүнөн калп эле жалдыраган, бирок митаам көздөрүнөн даана көрүп турду. Ташбалтаевдин козуларга чапан тиктиргенин уктуңуз беле, Жолдош Чалов, деди Паязов. Чалов уккам дегендей баш ийкеди. Паязов, миңдеген козуларга канча материал кетти? Быт комбинатта канча кишилер иштеди? Өкмөт аларга канча акча төлөдү? Иштин көзүн билбесе, элдин байлыгын ушинтип ой келди чача берет экен да. Болбосо Жолдош Чалов, илгери козуларга чапан түгүл дурусураак кашар жок болчу. Ошого карабай билбейм, же а кездин малы закөлөнү болгонбу? Өлгөндү айтпайлы ооруч эмес. Ташбалтаевге окшогондор азыр куру теориясы менен адамды түгүл, малды да нежинка кылып койду, аксакал. Мына ушундай. Келечеги тайкы иш планы кимге керек эле, аксакал? Жолборскандын бул сөзүн Чалов ичинен кыйла туура таап, анын оюн аягына чейин укту. Анан акырын минтти. Сиз Ташбалтаевди коюп, буга жооп бериңизчи. Айтыңызчы, менден эч нерсе жашырбайсызбы? Эч нерсе, аксакал. Болуптур. Койчу болууда намыстанат экенсиз. А эмне үчүн жылына бир жолу? Болгондо да сезон учурунда гана тонна ооруп берүүдөн качып, жылы бою тынчы жок бригадир болуп иштөөнү ушунчалык каалап атасыз? Суранам, чыныңызды айтыңыз. Койчу же тонна ооруп, катардагы колхозчу болуп калсам, душмандарым мени көрүп турам, корлоп ийет. Ал эми жок дегенде бригадирлик кылсам анте алышпайт. Өзүңүз жакшы билесиз, аксакал. Азыр адамдар Кудайдан коркпой, кичине болсо да колунда бийлиги бардан коркуп калышты. Раистиктен кетээрим менен башканы айтпайын, кечээги эле бок мурундар корлой баштады мени. Мисалы Кедейбаев эл тойду. Кедейбаев журт тойдунун инисиби? Ошо
Жөн жеринен чым ордуна мени алышка басты аксакал. Советтик закон ага тиешелүү чара көрөрүнө ишенем. Мен сизге түшүндүм. Бирок дагы айтайын, эгер бригадирлик кылсаңыз, душмандарыңыз атыңыз эмес, эми өзүңүзгө кол салышы мүмкүн. Ишенип коюңуз. Ал эми койчу болсоңуз, биз көргөндү бу да көрсүн деп сизге теңелбейт. Тескерисинче жумшарат алар. Ошон үчүн эртеңден баштап ошо Кедейбаевдин короосунан коюн өткөрүп алыңыз да өзүн мага жиберип ийиңиз. Аны менен өзүм сүйлөшөм. Өзүм сүйлөшөм деген сөз Паязовго жага берип, эл алдында эл тойдуну бир чөгөлөтмөккө, койчу болууга ичинен кыйла ынанып, азырынча мейли, болсо болуп турайын, анан көрө жатаарбыз деп кыйла жумшара түштү. Мейли аксакал, сиз айткандан кийин жок демек белек. Коюбу, уюбу, алдын жетишинче багып беребиз. Бирок ошол бала советтик закондон тиешелүү жазасын алса, мага башкалары тийбей калат эле. Башкаларга бул сабак болот эле. Багышев менен кандайсыз? Өзүнүн ордуна башкармалыкка башка колхоздон келген Багышев Карапбекти Паязов мурунтан биле турган. Өзүнөн бир топ жаш кичүү болгону менен андан көбүрөөк биле тургансып, анын үстүнө оюн так айтып, маселени же бар же жок кылып, дароо чече билген калмак түспөл Шайдоот Багышевдин алдында Паязов эмнегедир өзүн кыйла борпоң сезип кетээр эле. Өзүнүн ордуна анын келишин ичинен кыйла өөндөп жүргөнү менен мынчалык кыстап сурап тургандан кийин жакшымын дебеске айласы жок эле. Багышев менен жаман эмесмин. Анда мен ага айтып коемун. Кандай жардам керек болсо ага кайрылып туруңуз. Эртеңден калбай койду өткөрүп алыңыз. Сөз азырынча ушу. Айтмакчы, жакында силердин колхозуңарга барам. Калганын ошондо сүйлөшөбүз. 5 сол. Алыскы жолго жалгыз чыгууну Асылбаш Чалов жакшы көрө турган. Жалгыз жол жүргөндө негедир жакшы ойлончу. Ушундан уламбы, кабинетинде башына келбеген не бир кызык ойлор жолдо, машинеде баратканда пайда болуп, кээ бир маселелер дал ушул машинеде чечилчү. Мына бүгүн да машинесине жалгыз отуруп алып, алыскы колхозго келатты. Жол капчыгай өрдөп барып, анан көк кашка сууну бойлоп улам бийиктей берет. Улам жогорулаган сайын аба атыр жыттанып, кээде чочулагандай арчалуу коңул колоттордун арасынан жылт этип түлкү кача берсе, кээде так эле жолдун таманы менен жалгыз жарым кекилик бүжүңдөй жорголоп өтөт. Не деген асыл жер. Чалов тегеректи арыта тиктеп, өзүнчө ар кыл ойго муйуйт. Эмнени туура эмес кылып атам. Колхоз совхоздордун башкаруучуларынан баштап, райондун кээ бир жетекчилерине чейин биринин чөнтөгүнө колуң бирин салып, элдин бешенетерин өз пайдасына тымызын жумшаган жемекейлердин жашыруун тобу пайда болгон. Көрбөй билбей атабы ушуну эл? Баарын билет. Ушундан улам карапайым элдин бара-бара аларга ишеними кетип, жек көрүп, тигилер антип атса, көпчүлүгү жөн турабы? Алар да өз пайдасын издеп, ушундай асыл жерде, жакшы элде уурулар, алып сатарлар, колу менен эмес, тили, куулук шумдугу менен мал, дүнүйө тапкан амал көй туйгундар көбөйө баштаган. Элдин ишенимин кетирген мына ушундай жат көрүнүштөрдү кантип тез аранын ичинде жик калтырбай жоюп, жалпы элдин ниетин, коомго, жетекчилерге болгон мамилесин кантип оңош керек деген көңүл эзими ар кыл суроолорго өзүнчө жооп издеп, анан мындай бир ойго келет. Райондогу кээ жетекчилеринен тартып, чарбадагы кээ бригадирлерине чейин көбүн алмаштырып, алардын ордун бүтүндөй жаштар менен толуктоо керек. Жаштар нары ишке элпек, демилгелүү, баарына да дүнүйөнүн кумарына кире элек. Анан калса элин, жерин көкүрөгүнө катуу түйгөн нары таза, нары ашкере патриот келет. Антпесек кайра эле элде эски ыр улана берет. Райондун экономикасын чукулоңош үчүн биринчи элдин ниетин, коомго, жетекчилерге болгон мамилесин оңош керек. Аны оңош үчүн бийлигине, дүйнөгө ыксырап, өзүн аз эле жерден пайгамбар сезе баштаган кээ бир бечара жетекчилерди эч нерсесине карабай, укпаса уктуруп, тил албаса алдырып, Паязовчосунан кызматынан алып, кара жумушка чегиш керек. Ошондо гана биринчиден элдин моокуму канат. Рас болду дейт. Кимде ким жаман жолго барса, биздин коомдо эртеби кечпи эсесин аларына ишенет. Досун көрүп,
Анын ким экенин сынагандай жетекчисин көрүп элин сынайт. Жетекчиси карышкыр болсо эли чөө болуп кетет. Да, ошентет. Жөө бараткан карыянын жанынан машине шуу коюп өтө берди эле Чалов шофёруна: «Омуш, токтотуп койчу, тиги аксакалды салып алалы», деди. Машине кыйла өтүп барып, анан лып токтоду. Тиги жөө жете келип, машиненин ичин таңыркай тиктей берди эле Чалов машинесинин эшигин ачып: «Аксакал, келиңиз, түшүп алыңыз», деди. Дүрбалы бул өтүнүчкө анча ишене бербей токтоп калды. «Келиңиз, келиңиз», деди Чалов. Чаловдун ушунчалык өрттүү төгүлгөн маанайы жарык көздөрүн карыя бир карап алып, ана машинеге болгондо да Чаловдун жанына жөөлөй кирип келип: «Ассалому алейкум, балам», деп анын жанына отура кетти. Чалов ийкем алик алып, машина дароо ордунан козголуп, зымырай жол тартты. Карыя өзү сөз баштаар деген ойдо Чалов атайын унчукпай отура берди. Анын балчагай зор манжаларына, тарамыштуу чоң колдоруна көзү түштү. Аңгыча карыя: «Кайдан келатасыңар, балам?» деди. Райондун борборунан. Ушу биздин эле балдардан болуп жүрбөгүлө?» «Жок», Чалов төгүлө жылмайды. «Башка жерденмин, аксакал». «Анда биздин айылга келаткан коноксуңар го?» Жөн эле жер көрүп келатабыз». «Мунуң жакшы, балам. Жер көргөн, эл көргөн кем болбойт. Бешениң жарык экен, ден соолугуң болсо эле кем болбойсуң, балам». «Кайсы колхоздон болосуз, аксакал?» «Ушул эле Алтын күрөктөн. Могул кол аябай көп иштеген Нака дыйкандын колу», деп карыянын эбегейсиз чоң колун таңдана кармалады Чалов. «Алаканыңыз күжүйүп чор экен. Эмне иш кыласыз?» «Тонна ором». «Эмне оргунуң деп активдер милдеттендирип атабы?» «Анткенде эле жери жок. Азыр ат калып, машине минмей болгон эл. Балдарым менен тонна оруп берсем, активдер кезексиз машине берүүгө жардамы тиер деп. Анын үстүнө чөптүн тоннасына өкмөт пул берет. Карылыкка чыктым деп бекер жаткандан не?» Чалов ойлонуп калды. «Колхоздун, элдин турмушу кандай, аксакал?» «Жакшы. Жаман деүүгө ооз барбайт. Мына, мурун биз колхозго бекер иштеп берчүбүз. Азыр эмне? Ким канча иштесе пулду ошончо берет өкмөт. Un, кант, чайды дүкөнгө кабат-кабат тиреп койду. Кудай ушунусун кут кылсын. Анан эмне, районуңар область боюнча артта калган?» «Бу Ташбалтаевдин күнөөсү. Элде не күнөө? Мурунку райком кагаз менен план толтурган эмекен. Жыл сайын жогортон койдун санын көбөйтүүгө болобу десе, бу болот дей берет экен. А жайыт баягы эле жер. Кою көбөйгөн сайын эттин, жүндүн, тоюттун планы көбөйөт да. Хуп дей берип планды аткара албай калды. Жалган документ толтуруп, ушундан улам элди кысып ийди. Ошонун кесепетинен мындан 5 жыл мурун биздин ушул Алтын күрөк колхозунан бир чабан өзүн өзү аскадан таштап ийип өлгөн». «Эмне үчүн?» деп Чалов таң кала чочуп сурады. «Зордук зомбулугу үчүн биздин колхоздун раиси Жолборсканды азыр түшүп калды. Ошону элдин көзүнчө сөгүп ийген экен, балаң түшкүр. Жолборскан райкомго арызданат. А райком аны чакырып алат да раистин көзүнчө чабанды таза сөгүп, сөздөп, анан кокусунан сел алган жыгырмак койду зордоп төлөттүрүп алат. Буга аябай жан ачыган чабан кантсин бечара. Облуска жазат. Облус арызды өзүңөр карагыла деп кайра Ташбалтаевдин өзүнө жиберет. Ташбалтаев чабанды чакырып алып, арыз жазган сенсиңби деп кабинетинде аябай такалап: «Кай жерге барып арыздансаң, ош жерге барып арыздан. Тагдырың так уш жерден, менин колумдан чечилет», дейт. Аябай капа болгон бала дүкөндөн 2 бөтөлкө алып, аны куржунуна салып алып, жолду ката ат үстүндө ичип, «Бу чындык кайдасың?» деп ыйлап келет. Бир маалда жайлоодогу жайытына келсе, коюнун жарымы, кою менен кошо өзүнө жардамчы жүргөн аялы жок болуп чыгат. Ай жарыгы жок караңгы түндө аялы менен койлорун ээн талаада издеп жүрүп, капаланган мас неме аябай кыжаалат болуп, ушундан улам өлүп тынайын деп аскадан боюн уруп ийет. Укса Кудай кулагы сүйүнгөндөй 6 уулу бар эле, баары жетим калды. Район боюнча көп нерсени угуп, бирок жүрөгүнө өтө оор тийген бул окуяны Чалов али уга элек болчу. Көрбөйсүңбү? Кадыреси эс акылы бар кишинин кылар иши ушубу? Мындай жетекчилер
бүткүл партиялык кызматкерлерге шек келтирет, элге аларды жек көрүнчү кылат деп нары чабанды аяп, нары бул көрүнүшкө ичинен түйүлө жинденип чөнтөк дептерин алды. Чабандын аты жөнү ким? Чоюн Жакупов. Балдарына пенсия кесилип берилгенби? Кайдан? Мас болуп кулап кетиптир деп документ жазышыптыр. Бетке түз айткан, зили таза жигит эле. Мынчалык болгондон кийин балаң түшкүр мына ошол Закүндү көзгөрүүнө бурмалаган башкарманы же ошо Ташбалтаевди өлтүрүп, анан өзүн өлүмгө кыйса болмок какый. Кан кое бербейт деген ырас. Адамдын каны оңойбу? Чабан өлгөндөн кийин эле башкарманын да, Ташбалтаевдин да иши илгерилеген жок. Бара-бара райкомду облус кызматынан алды. Жарты башкарманы жаңы райком кызматынан алды. Жарты башкарма дегениңиз кандай? Деп Асылбаш Чалов карыянын сөзүн бөлдү. Билбейм, ошо өзүнүн райыс достору жарты башкарма дешчү. Жаңы райком аны ырас кылды. Башкармалыктан алып, кой бактырып коюптур. Баксын, кой багуунун шорун, түйшүгүн көрсүн. Элге купкана жага берип, бу жаңы райком ким болду экен, кайдан болду экен деп сурай баштаптыр. Эл жөн сурабайт анан айын. Журт кам үчүн жүргөн жакшы жигит көрүнөт. Жакшы кишилер али да болсо арабызда көп. Ошо жакшы адамдар көп үчүн дүйнө болуп турат да. Болбосо, Чалов, жаңы райкомду аябай мактадыңыз го. Адамдын адам экенин бир эле ишинен эмес, а кээде бир эле сөзүнөн ким экенин, кандай экенин билип коюуга болот. Мыкты жетекчинин бир белгиси не туура эмес экенин дароо көрө билет. Көзү жетип турат. А начар жетекчи элдин турмушун, келечегин ойлобой, бир гана үстөлүн ойлойт. Үстөлүм деп жүрүп элди эзип ийет. Мына ошо жаңы райком келди да ишти дароо элдин оюндагыдай баштап койду. Кээ ушакчылар ал келери менен ал андай, тигил тигиндей деп ар бирин артынан ага ушактай баштаган экен. Ар кимдин өзү менен жеке сүйлөшөм. Бири-бириңердин аркаңардан экинчи сөз кылып келбегиле деп коюптур. Мына бул акылдуулук эме эмне? Чалов, коюңуз аксакал, аны өтө мактап ийдиңиз. Эл айтпайт, айтса бекер айтпайт. Элдин назарына түшкөн жаман болбойт. Мына мурунку райкомдун аялы абдан көпкөн эле. Аялдын болгондо да чоңдун аялы көпкөнү жаман болот экен какый. Бир жолу тойго шылтоолоп эки чабан райкомдун үйүнө козу жетелеп барса, үйдөн чыккан райкомдун аялы тигилердин саламын алиге албай, козуларды тиги сарайга киргизип койгула деп чуйчуңдап, аларды тоспой, кайра корлоп, үйүнө кирип кетиптир дейт. Бул какый көпкөндүк эме эмне? А жаңы райкомдун аялынын кабагына карын кое турган неме экен деп жүрүшөт. Үй ичи да жөнөкөй экен дешет. Мурунку райкомду дүнүйө шыкабаптыр. А мурункунун тушунда сатууга түшкөн килем кишелердин баарын өздөрү жана жек жааттары алып, алардан ашса анан элге сатылчу экен. Курусун. А жаңы райком андай эмес дейт. Чалов чалкалай берип, уурттарын кулагына жеткире жайдары жылмайды. Аксакал, мурункуну жамандап, кийинкини аябай мактадыңыз го. Анын деле кемчиликтери толуп атса керек. А деле пенде да. Адам болгондон кийин болбой койчу беле. Анда ошол бүт эле жакшы жагын айта бербей, жаман жагын да айта отурсаңыз. Жамандык эле ошо, бирөөнүкүнө кирип оңой менен даам сызбайт имиш. Ысталуу ойдон тамак ичип алат экен да, анан керeel кечке кезерип машинеси менен дөңкүлдөп, чарбаны кыдырып жүрө берет дейт. Кыргыз баласы антпеш керек. Да, бул айтканыңыз чын эле туура, аксакал. Азыр эле райондо эмес, облуста, атүгүл андан ары жогору жерде иштей турган мыкты жетекчилердин бири эле. Бирок бир жеринен аксап жүрөт дешет. Чалов ууртун кере кулагын түрдү. Эмнеден аксап жүрөт болду экен? Балаң түшкүр ургаачы жаатын жакшы көрөт имиш. Чалов аз эле жерден парс күлүп ие жаздап токтоду. Мына ушунусу чатак экен, аксакал. Улуу кепке уят жок дейт балдар. Арак менен аял бул шайтан. Шоопур балам, же туура эмеспи? Деп баятан зыңкыя унчукпай бир сырдуу келаткан шофёрду дүрбаалы карыя жактыра тиктеп аны сөзгө тартты. Шофёр карыяны бурулуп тиктеп, жылмая баш ийкеп тим болду. Чалов дале өзүнчө эзиле күлүп, а карыя аңгыча "Какый, келип калдым, токтот" дегенче болбой машина лып токтоду. Дүрбаалы карыя машинеге кандай карпа күрүп кирсе, машинеден дал ошондой карпа күрүп чыга берерде Чалов аны жеңинен кармап: "Аксакал, тоондан ороо бериңиз, а машина сөзсүз болот"
деди. Карыя ошондо гана ата көрүү, ой мунун жаңыра өкүмдүн өзү болуп жүрбөсүн деген ойдо чаңдуу жол жээгинде машинени узата тиктеп делдейип кала берди. Машина андан ары жол алып, Ачалов санын чаап күлдү. Я, Омутай, көрдүңбү, карыя эмне дейт? Ха. Бул сырдуу Омутай жылмайып гана тим болду. Чалов Омутайды көп себептерден улам өтө жакшы көрө турган. Мына 10 жылдын жүзү, экөө көп өмүрүн жолдо өткөрдү. 10 жыл күнү түнү бирге жүрүп, бирок бир да ашык сөзүн угуп же чеки ишин байкабады. Ошон үчүн башка жерге отурулганда Чалов өзүнүн бүлөсү менен бирге Омутайдын бүлөсүн кошо көчүрүп кетип жүрдү. Чаловдун жакын достору же бүлөсү али билбеген кээ бир болмуш сырды мына ушул Омутай билчү. Анткени кайсыл сөздү өмүр бою ичке сактап, кайсыл сөздү ачык айтуу керек экенин ал жакшы билчү. Ушундай карыяга машина бербесек, ана кимге беребиз, я, Омуш, деди Чалов. Элдин кулагы жерде деген чын, баарын билет тура. Машина алууга өтө кызык экен. Баарынан да балаң түшкүр ургаачы жатын жакшы көрөт эмиштегенин. Ха. Я, Омутай, сууга суктанбаган кишиде көз да жүрөк да жок. Көзү менен чок жүрөгү жок кишиби? Бирок өзүң билесиң, Омуш, күйөөсү бар аялга кесиримди эч арта элекмин. Артпайм дагы. Ал эми күйөөсү жок болсо, анан да татына болсо, анда Омуш, мезгил курак өтүп баратат. Мына быйыл 49дамын. 50гө бир гана кадам калды. 49дамын десем, өзүмдү али жаштай сезем. Ал эми 50дөмүн дегенде айырмасы болгону бир гана жыл, бирок ушул бир жыл мени картайтып салчуудай сезилет. Кана, машинеңди ушул жерге бир азга токтотчу. Экөө машинеден сыртка чыгышты. Карачы, не деген асыл жер, деп Чалов бет алдын сыдыра тиктеди. Кылымдар бою суу жетпей, пайдасыз жатат. Япониялыктар мындай жерди эбак гүлзар кылып салмак. Биз кайра кирип машинеге отурушту. Биз дагы ошентебиз. Эл аман болсо, экөөбүз аман болсок, Омутай, ушу 5 жылдыкта бу жер суу ичет, түшүм берет, көрөсүң. 6-сол. Айылды ала көлөкө салбырай басып, жер бети сууп, аялдар кечки оокаттын камын көрө баштаган учурда Алтын күрөк колхозунун борборуна Чалов жете келди. Анын бул колхозго келери мындан 2 күн мурун эле убак саатынан өйдө так билдирилген болчу. Чалов элди бир сыйра сыдыра тиктеп, алардын жүзүнөн, көзүнөн өзүнө болгон кандайдыр бир жылуу маанайды көрүп сезип турду. Чогулушту Жолборскан Паязовдун ордуна келген Карыпбек Багышев ачып, сөздү партиянын райондук комитетинин 1-секретари Асылбаш Чаловго берди. Чалов ордунан турду. Зал ичи жымжырт. Кээлери эмне деп сүйлөр экен, кандай неме болду экен, мурунку секретардай карапайым эмгекчини коркутуп же корлоп ийбей, бүгүнкүнүн чыныгы, жаңы тибиндеги болгондо да өзүн элдин кожоюну эмес, мыкты камкорчусу катары сезген өтө элпек, өтө жөнөкөй жетекчи дешет го, деп ойлосо, кээлери бу деле Ташбалтаевдин ырын ырдашы мүмкүн деген ойдо отурду. Мен, жолдоштор, көп сүйлөбөйм, деди Чалов. Кыймылынан, өңүнөн, сөзүнөн, жебүнүнөн Ташбалтаевдей «Мына, мен 1-секретармын, көрүп алгыла» дегенчелик керсейүү, сүрдүү көрүнүүгө аракеттенген мелтейүү, же деле өзүн пайгамбар сезип, шыбырай маал кып сүйлөгөн бечаралык мында байкалбады. Мен, жолдоштор, көп сүйлөбөйм. Иштен кийин анын үстүнө чарчап турган кишилерге көп сөздүн керегине. Мына силер өз колуңар менен эт, май, нан жаратып жатасыңар. Өзүңөр кандай жашап атасыңар? Бүгүнкү күндө силердин оюңарда эмне туура да эмне туура эмес, эмне тоскоол болуп атат, кандай маселелер тынчсыздандырат? Багышев экөөбүз бүгүн мына ушуну уккубуз келет. Ушул маселе чечилгенден кийин гана башка сөзгө өтөлү. Кандай дейсиңер? Эң туура, деп ийди алдыда отурган бирөө. Анда кулак силерде. Отургандар үнсүз тунжурай түштү. Дароо ким жолунуп чыга алмак? Анын үстүнө чогулуш мындай жүрөөрүн ким ойлоптур? Мындай жүрчү эмес эле да. Мурункулар мындай учурда элдин турмушун кое туруп, биринчи планды оозанчы, планды айтчу. Сөздүн башы план менен башталып, план менен аяктоочу. Укпаганды уктурабыз, билбегенди билдиребиз, бербегенди бердиребиз, деп коркута сүйлөшчү. Бу? Кана, эмне унчукпайсыздар? Демек баары жайында, баары ойдогудай экен да. Кайдан, деп ийди эң алдыда отурган. Анда айтыңыз,
Тартынбаңыз, шаар, ачык айта бериңиз. Менде бир суроо бар, аксакал, деп Кошалы ыкшоо өйдө болду. Айтыңыз, бирок жолдоштор, Чалов отургандарга жалпы кайрылды. Сиздерден суранарым аксакал дебей мени жөн эле жолдош Чалов деп атагыла. Кошалыга кайрылды. Айта бериңиз. Кошалы калпагын толгой кармап тамагын жасады. Жолдош Чалов, рахмат ушунчалык турмуш тиричилигибизди сураганыңызга. Жашообуз жаман эмес. Бирок жакшы иштегенге өкмөт жакшы карап атат. Шартты түзүп атат. Дагы эмне керек? Бирок жолдош Чалов, сөз чынынан бузулбайт. Өкмөттүн туура оюн, туура багытын бурмалап, чоңдугун пайдаланып ийген жетекчилер жок эмес. Биз булардан тезирээк арылмайын турмуш оңолгону менен журт оңолбойт, пейил оңолбойт. Натыйжада карапайымдар жабыр тартып калат экен. Ушуга байланыштуу бир мисал, жолдош Чалов. Быйыл жазда кой перме, төл багып бер, өлтүрбөй өткөсөң бир козу бадерикке кылам дегенинен мейли деп козу алып өлтүрбөй өткөсөм, убада боюнча баягы козу жок. Кайра козуларды өлтүрбөгөнүң үчүн ыштырап деп менден бир козу зордоп өндүрүп алды. Көрсө бу кысталак кой перме достору менен арак ичип атып бир козуну закускага басып ийген экен. Муну кандай дейсиз? Отургандар дуу күлүп ийди. Бул бир. Экинчиси, жолдош Чалов, бир комплексте канча кой багылат? 5000ден 10.000ге чейин. Ою, мынча койго жер түтөбү? Коркпоңуз, баары ойлонуштурулган, пландаштырылган. Чабан мурдакыдай жылдап кой артынан тоодо жалгыз жапа жүрбөй, ал дагы эл катары жашашы керек. Комплекс бригадада ар бир чабан 15 күн иштеп, 15 күн үйдө эс алат. Атүгүл жайында жайлоодо жүргөндө да 2 сменада иштөөгө шарт түзүлөт. Мурда күнү түнү дем алышсыз иштеген чабан айына 100 же 150 сом алса, комплекс бригадада жарым ай иштеп эле ошол акчаны ала алат. Дагы бир жакшы жери, ар бир чабан жылына бир жолу элде эле отпускага чыгууга мүмкүндүк алат. Мына ушунусу мыкты экен, деп ийди кимдир бирөө. Жолдош Чалов, деди орто ченде отурган эр мурун бирөө. Кайсы бир жерде азыр койлор электр зымынын жардам менен кайтарылат эмиш. Ошондой жардамчыдан бизге да сатып берсеңиз. Көп кыйкыргандан үнүбүз тешилип, көп баскандан таманыбыз жыртылмак болду. О, бек кылык, кысталак, деп күбрөндү арттан бирөө. Койлорду электр зымына кайтартып коюп, өзү Жигулини минип, шаарда магазинчилеп жүргүсү бар. Отургандар күлүп калышты. Жолдоштор, Чалов күлкүнүн бүтүшүн күтүп турду. Жолдоштор, электр зымы жөнүндөгү сөз куру кыял эмес. Азыр болбосо да келечекте андан да мыкты техникага ээ болобуз. Баары алдыда. Азыркы бизге зарыл маселе комплекстик бригаданы куруу. Кой багуунун комплексин курууга илимий жактан такталган адистерден жана обкомдон уруксаат алдык. Менде бир суроо бар эле, деп эл тойду кыска жеңинен экскаватордон узун чөмүчүндөй болгон чоң колун соройто жогору көтөрдү. Сураңыз, сураңыз. Чалов тез эле кандайдыр бир жылуу мамилеси менен өзү алар андан сүрдөбөгөндөй жөнөкөй, нары таза тилден ачык айрым сүйлөшө билген мамиле түзүп ала койду. Эл тойду. Комплекс бригадасында 20 киши болсо, анда аларга бир бригадир болушу мүмкүн. Калгандары ага жардамчы катары жүрөт да. Мындай болгон соң бир койчу бригадирлик орунду ээлеп, а калгандары тоютташып, чыла чеңгелдеп, атак даңкка бригадир ээ болот экен да. Жоону чапсак биз чаптык, атага калды манаска болуп калбас бекен анда. Асыл баш Чалов уурттарын жая жылмайды. Өткөндө короо коюн Жолборскан Паязовго өткөрүп берип, мага келсин деген күнү эл тойду убак саатынан кечикпей Чаловдун кабинетинде болгон эле. Анда ал азыркы турмушуна караганда ага кыйла өтүмсүз, жалтак, анан да шашмараак көрүнгөн эле. Ошондо эл тойду көкүрөгүнө толгон көп маселелерди Чаловдон нары сүрдөп, нары шашып, апыл-тапыл, күйүп-бышып сүйлөп, шаарда иштеген жумушчуларды мастер, же цехтин начальниги түгүл, заводдун директору да бул элиттик кээ бир актив сүрөйлөрдөй зордук зомбулук кылып, анын адамдык арына шек келтире албастыгын, а бул жерде башканы кой, ушу бригадирлерден өйдө өзү билип, өтүгүн төргө илип алганын, барган сайын бийлик ушинтип күчүнө кире берсе, анда эл ажаан болуп кетерин, ушундан улам Жолборскан Паязовдой жаман жетекчилердин айынан жакшы жетекчилерге шек келип, журт алдында алардын кадыр баркы кетээри жөнүндө кыйла талтөөндөнүп сүйлөп берген эле.
Чалов ошондо бул жигиттин али биротоло кагылып согулуп калыптана электигине карабай, анын дилинде эле эмес канында да калыстыкты, чындыкты көксөгөн зарде бар экенин баамдап, бир эле көрүштө анын дилин жактырып, аны менен кыйлага сүйлөшүп отурган эле. Агасы Журттойду Кедейбаев буга караганда бир сырдуу келип, ар бир кадамын ойлоп шилтеп, ар бир сөзүн таразага тартып сүйлөп, ашкере оор басырыктуу, анан да ар нерсеге ашкере астейдил жүрүшүнөн улам. Айрыкча коомдук иште өзүнүн дымактуу оюнан, көз карашынан кыйла тайып, зоболосу өзүнөн сөөм өйдө турган кишиге майни ыктап, анын сөзүн сүйлөп, отун ичкертип, не жаман, не жакшы болсун баарына жаман көрүнбөй, өрт ичинен да сак чыгууну туура деп ойлоп алганынан улам, бара-бара билинбей өзүнчө майдаланып, коом алдында жугумсуз тартып, урунтуу жерлерде сөзү суу кечпей, ушундан улам нары чын тийбес, нары кыйла өзүмчүл болуп баратканын Чалов аны менен 2-3 ирет сүйлөшкөндө эле байкап калган. Бирок анын бул кемчилиги элдин кожоюну эмес, элдин кызматкери катары жүргөн Карыпбек Багышев сыяктуу кишилер менен иштешсе жоюлуп кетер. Деги бул агайнүлүү Журттойду, Элтойду Кедейбаевдер түбү элге, чарбага зыяны жок немелер деп, ушул оюнан улам Журттойдун парторгдук ордунан азырынча козгогон эмес. Мына эми анын иниси жоону чапсак биз чаптык, атагы калды манаска болуп жүрбөсүн деп отурбайбы? Иничек, деди ал Элтойдуга. 20 кишиге бригадир эмес, кээде бир аялга күйөө болуу да кыйын. Отургандар дуу күлүп ийишти. 20 киши ар бири өз ишин гана билсе, а бригадир ошол 20 кишинин ишин же ой санаасын эле эмес, бригададагы 5000 койдун курсагын кошо ойлошу керек. Көрдүңүзбү, Карыпбек Багышевич, деп ал жанында отурган Раиске бурулду. Районубузда биринчи уюшулуп жаткан комплекстик бригадага мына ушул жигиттин өзүн бригадир кылып дайындасак кандай дейсиз? Багышев туура дегенде элпек баш ийкеп, а Журттойду жок дегенде ийин күйшөп койбой, дале баягы калыбында моло таштай сулк отурду. Эл алдында жарыя айтып коелу. Бригадир өзүңүз болосуз. А бригадир болуу жогоруда айттык. 5000 койдун курсагы эле эмес, 20 кишинин тагдыры анын колунда. Ошон үчүн бригадир баарынан тың, баарынан эмгеккөй, баарынан кичипейил, баарынан боорукер иши кылып, баарына үлгү болушу керек. А эгер мындай сапат сизде болбой баратса, анда сизди бригаданын башка мүчөсү менен ошол эле күнү алмаштырып коебуз. Антпесе иш жүрбөйт, маселе чечилбейт, жолдоштор. Кол алдында 5 адамбы же 1000 адамбы, эгер өзүң аларга адамча мамиле болбосоң, акылың менен эмес, бийлигиң менен иш жүргүзүп калсаң эле, анда иштин бүткөнү ошо. Азыр эле бир жолдош айтпадыбы? Айтса анын суроосуна жооп бере элекмин, деп Кошалыга бурулду Чалов. Аты жөнүңүз ким эле? Кошалы дей бериңиз. Бу жолдош туура айтты. Сакмал учурунда төл алып, өлтүрбөй өткөрсөң бир козу берем деп убада берип, бирок өлтүрбөй өткөргөн үчүн штраф катары кайра андан зордоп бир козу өндүрүп алган эмнеси? Журттойду Кедейбаевич. Ошо кой ферме ушул жерде азыр барбы? Бар, отурат, деди Журттойду ордунан тура калчудай обдулуп. Додон, тур ордуңдан. Додон ордунан чыйрак турду. Иним, ойлоп көрүңүзчү, деди Чалов, аны менен мурунтан тааныш сыяктуу сүйлөп. Нан өндүрүп, бизди тоюндуруп, топуруктурган дыйкандарды көз көрүүнү алдап эле тим болбой, андан кайра бир козу зордоп өндүрүп алганыңызга жол болсун. Мунуңуз уят, өтө уят. Өз менчигиңизден сиз ага бир кой берип, андан бүгүн эле кечирим сурап коюңуз. Менин угушумча, сиз сакалына карабай аксакалдарга да катуу тиет имишсиз. Бизде өзүнөн улууга сен демек түгүл, алдынан түз өтпөй. Муну сиз менден жакшы билесиз. Асылбаш Чалович, деп Додон чыйрак унчукту. Бул айтканыңыз туура. Кемчилик менден кеткени рас. Бирок азыркы адамдардын кээлери жакшы сөз, жакшы мамилени тоготпой калды. Көкөлөнөн сылап, сиз деп күлгүң келбей чарчап турсаң да, эптеп күлүмсүрөп ишке чексеңиз, анда ого бетер тең туш болуп алат, укпайт. Качан гана төбөсүнө камчы үйүрүп, жаза буза калпагын учура чаап турганда гана угат. Отургандар дуу күлүп ийишти. Адатта айрыкча кийинки жылдары жыйылыштар бир жактуу, нары өтө кызыксыз өтөр эле. Андай жыйылыштарда бүгүнкүгө окшоп бирөө ордунан тура калып сүйлөп көрсүнчү. Антиш керек, минтиш керек деген цифрага жык калган доклад же сөздөр кунарсыз айтылчу. Залдагылар мостоюп отуруп, анан кургак кол чабуу менен тарап кетише турган. Көкүрөк тепкен курч маселелер, ой пикирлер ичте айтылбай кетчү.
Ачалов чогулушту жөнөкөйлөтүп, эл менен өзү аралашып, зал жандуу, көңүлдүү талкууга айланып кетти. Бул оюңузга мен анча кошула бербейм, деди Чалов Додонго. Коркутуу менен иш жүрбөйт. Болуптур, бир жолу коркутуп иштетесиз. А экинчи же үчүнчү жолучу дайым эле калпагын учура чаап турсаңыз, анда эмне болот? Менимче ар бир кишинин көңүл ачкычын таба билиш керек. Жетекчинин жетекчилик вазипасы мына ушунда. Ойлонуңузчу, пил башы болгон айбандарды циркте бийлетип алган адам ушул эс акылы бар адам менен тил таба албайбы? Жолдош Чалов, деди сары сакал, чекир көз киши. Биздин көргөн бакканыбыз мал. Мал Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Жок дегенде ушул мал багып аткан бизге майрамдарда, өкмөт баасында эт сатылып турса болбойбу? Түшүнүктүү, деп Чалов тигини кол жаңсап отургузду. Бул ой бизде да бар. Бирок өзүңүз билесиз, биздин район азыр область боюнча акыркы орунда. Мындай болгон соң бул жакын арада ишке ашпай турган максат. 2 жыл дебейин, дагы 3 жылдан кийин райондун борборунда эле эмес, ар бир совхоз колхоздун өзүндө айына 2 жолу өкмөттүк баада эт саттыра баштайбыз. Отургандар дүркүрөй жанданды. Өлбөсөк көрөрбүз, өлүп калсак айла жок. Жолдош Чалов, ошондой болсо эле гана ата канат, деди кимдир бирөө. Жылы бою кармаганыбыз чыла, а эт кайра эле силердей болгон элге кетип атат. Мына дүкөнүңөрдө ун, кант, мата, керектүүнүн баары жыйылып турса, колхозуңарда чарба машинелеринен тартып, менчик машинелерине чейин жайнап кетти го. Сиз жылы бою чыла мыкчысаңыз, тигилер жылы бою темир көтөрөт, талаада кезерип пахта өстүрөт, күнү бою күндүн көзүн көрбөй жер алдында көмүр казат, көзүнүн майын агызып күнү түнү китеп жазат. Эл акысын өкмөт эч качан алдабайт жана бөйдө чачпайт. Эл акысын үнөмдөп, сактап, жыйып, кайра эле элдин өзүнө берет. Эл акысын ошол эл ичиндеги кээ бир шылуундар алдайт. А шылуундар ким? Жашырып не кылабыз? Утурумдук укугунан пайдаланып, элдин бешине терин май талкан кылган кишилер түбү жакшы болбойт, болгон эмес. Ошон үчүн биздин райондо бүгүнтөн баштап кимдир бирөө пара алса же алып сатарлык кылса, эмитен айтып коеюн, жерде да кулагым бар. Баары бир билип коем. Андайлар кийин соңду мага таарынбасын. Өзүңүздөр билесиздер, партиянын райкомунун бюрөсү мындан бир нече ай мурун силердин колхоздун башкармасынын председатели Паязов Жолборскандын кызматынан пайдаланып жасаган кээ бир иштери үчүн колхоз район боюнча алдыңкы көрсөткүчтө турганына карабай ишинен четтетилип, силер иштегенде ал да иштеп көрсүн, силерге үлгү көрсөтсүн деп ага бир короо кой берилди. Мына, ушунуңуз купкана болду да, деди залдан кимдир бирөө кыбасыганып. Ырас кылдыңыз ошону. Жолдош Чалов, баксын, кой баккан кандай болорун билсин. Бүгүн келбей калыптыр чогулушка. Эгер келген болсо көп сөздү бетине айтаар элек, артынан айтсак ушак болот. Бая жолдо Чаловдун машинасына түшүп келген дүрбаалы карыя жыйналышка кечигибирээк келди. Кирээри менен Чаловду көрүп, какы ит болупмун деп, же кайра чыгып кете албай, же отура албай, саамга карбаластай түшүп, анан эң арткы орундукка барып, салбырай көчүп баскан эле. Карыянын бул абалын Чалов дароо сезип, анын көңүлүн тынчытып коюуну ойлоп, мүмкүнчүлүк болбой сөз кезеги келбей аткан эле. Ким көп иштесе, анын дили таза болот, деди Чалов. Азыр төрага болуп отурган нары нускалуу, нары нысаптуу аксакалдар айылыңарда көп экен. Мына бүгүн эле тээ артта отурган аксакал менен жолдо бирге келдик. Ушу жашка келсе да эмгектен кол үзбөй иштеп атыптыр. Аксакал, мүмкүн болсо туруп коесузбу? Дүрбаалы тайсалдай ордунан турду. Аксакал, тоннаны балдарыңыз менен катырып оро бериңиз. Оруп бүттүм дегендин эртеси пулуңузду белиңизге түйүп, борборго келиңиз. Машинени сизге мөөнөтсүз беребиз, деди. Отургандар дуулдата кол чаап, дүрбаалы карыя не дээрин билбей сенейип туруп калды. 7 сол. Жол боюндагы чакан дүкөндүн ичи бака-шака, эл тойду. Карындагы ашым, мурут майларга бир нерсең барбы? Консерва калбай калды эле. Аке, конфет бар. Мейли, кана жаш өлбөйлү, жамандык көрбөйлү, кеттик. Кетпегенде тоодон өйөнгө айлап жылдап бир түшөт экенбиз. Анын үстүнө кызыл акчалар жамбаш чөнтөккө жүрүп сасып кетмек болду. Туз сураган койлор тузга кандай жулунса, стакандарга чабандар так ошондой жулунуп бака-шака. Биздин черди эмгек, акейде ушу гана жазат. Жеңемчи? 20 жылдан бери төшөктөш жеңең азыр нени жазып жыргатмак? Ха-ха-ха-ха. Көңүлдөшүң жокпу?
Жылдап тоо менен койдон башка эч нерсе көрбөсөң кайдагы көңүлдөш. Анын үстүнө бир короо менен экинчи короонун ортосу бир күндүк жол. Мына ошону билип, жаңы райком комплекс бригадасын түзөбүз деп атпайбы, деди кимдир бирөө тамашага чалып. Райком деп мына ушуну айт, деди эл тойду. Мировой киши экен. Сени комплекс бригадага башчы кылып атса, мировой да, деди экинчи бирөө. Эй, кошалы, деди аңгыча, тиги экинчи топ менен дуулдап аткан Додон. Райкомго бүгүн таза даттандың го, я? Сыйлыкка деген козуңду ким закускага басып ийди эле? Я. Ким болмок эле, ошол сыйлыкка берем деген киши да. Ха, чабандар жарыла күлдү. Анда Додон акем өзү басып ийген экен да. Эй, кошалы, деп Додон кекер менен тургандарга угуза дарбаан унчукту. Бир козуң өлүп калып, анан ошол сыйлыкка алчу козу менен расчет болуп кетпеди беле, я? Ал козу менин колумдан өлбөй эле энесинен өлүп түшпөдү беле, я? Ой, кудай жок кысталак, жалган айтпай жүр дебедим беле? Жалган палган эмес, жалган. Жалган болсо бар колуңдан келгенин кылып ал. Додонун көздөрү ойноп кетти. Оозуңду тыйып жүр, эй, болбосо бир күнү ошол бош оозуңду талкалап коем, эй. Кошалы ичинен сынып калды. Оозуңду талкалап коем деп элге угуз айткан сөзүнөн көрө, элге көргөзбөй туруп оозун талкалай койсо, азыркыдан алда канча эле ал үчүн жеңил болмок. Жакшы жамандын, дос душманынын баарынан да аны дайыма акелип сыйлаган мынабу дүкөнчү келиндин көзүнчө ал аябай бул сөзгө арданды, намыстанды. Сөзүнө жооп кылып катуу чатак салаарда Чуду менен эл тойду ага жалынып, жалбарып, сыртка ээрчитип чыгышып, ага теңелбе, жанаке дешип, алдап соолап үйүнө кетирип ийишти. Бирок Кошалы үйүнө келип тынчып отура албады. Ого бетер намызы күчөп, эмне үчүн баса бердим, эмне үчүн өзүнө жараша кылбадым, сөз өткөндөн кийин кылычыңды ташка чап болуп, деп ичи өрттөнө сыртка кайра чыкты. Сарайдын шыбынан чулусунан келген чыканактай темир казыкты кончуна салып, али бака-шака түшүп аткан дүкөн алдына кайра өтүп келди. Келери менен: «Эй, Додон!» деди ирең өчө демигип. «Мен сени күтүп атам, эй!» Топ ортосунда бакылдап аткан Додон жалт бурулду. «Жоголбодуң беле? Эмне, катының киргизбей койдубу? Мен сени күтүп атам. Эмнеге күтүп атасың? Райком бер деген козуңду эртең берем?» «Кереги жок. Анан эмнени күтүп атасың? Оозуңду талкалай коем дебедиңби? Качан келип талкалай коет экен деп күтүп атам?» «Кошалы аке, жанаке, коюңузчу эми», деп Додондун жанына тургандар аны жубатмак болушту эле. Кошалы: «Эмнеге коем?» деп чарт жарылды. Анан иреңинен кан сөлү кетип, Додондун жанына акырын басып келди. Тумшугун ага туштай берди. «Мына оозум, талкалай кой». Дүкөндүн бош жашигинде чалкалай отурган Додон тигинин ачуусу көзүндө мелт калт толуп, андан аянчу эч жаны калбай турганын эми гана көрдү. Үн чукпады. Анын үстүнө кончуна Кошалы темир казык сала келгенин Додон көрүп калды. «Кошалы, эмнеге отурасың дейм? Оозумду талкалай койбойсуңбу?» Эгер эле Додон азыр аны оозго урса, кончундагы темир казык менен аны баштан ары сулата урмакка даяр турду Кошалы. Ушунан келгенин көрөйүн, башын жанчып, кыбамды кандырып, анан түрмөгө өзүм барайын деп ойлоп турду ал. «Болду эми?» деп Додон бул ирет тайсалдай жумшарды. «Эмнеге болом? Кошалынын оозун талкалай кой деп бирөө сага айткан жок. Айткан өзүң. Жигитсиңби? Эми айтканыңды аткар». Додондун иреңи муздай мелтейди. «Болду деп атам». Кошалынын көздөрү бүлтөңдөп, эриндери болор болбос серпиле калтырап кетти. «Жигитсиңби? Сөзүңө тур. Оозумду талкалай кой. Жигит деген сөзүнө туруш керек. Эгер эле сөзүнө турбасаң, азыр оозумду талкалай койбосоң, анда жигит эмессиң». «Эй, муну алып кеткилечи ары», деди Додон, теңселе дуулдап араң турган чабандарга. «Нең дурайын, доюрду койчу» десе. Кошалы ого бетер күйгөн майдай дак болуп кетти. «Жигитсиңби? Сөзүңө тур деп атам». «Кошалы аке, жанаке, коюңуз эми», деди чабандар. «Сөз жерге кирсин, айтыла берет». «Эй, Додон, катын турбайсыңбы?» деди Кошалы ого бетер Додондун кычасын ойготмокко сөзүн туздап. «Эки катын бир төшөктө жаткан үчүн аялың башканын төшөгүн жылытып жүргөн турбайбы анда?» Додондун көздөрү ошондо жылт этип, иреңи болуп көрбөгөндөй сууп кетти. Азыр катуу чатак чыгаарын байкай койгон дүкөнчү келин: «Айланайын акелер» деп ийди. «Чыккыла, дүкөндү жабам. Убакыт болуп калды, акелер». Додон негедир нес болуп, же мас, же соо экени белгисиз долдуюп отуруп калды. Чабандар аке жакелеп Кошалыны сыртка жетелеп кетишти. «Кое бергиле мени», деп Кошалы ого бетер жулунду. «Бул пырылдактын оозун эми мен талкалай коем.
темир казыкты кончуна сууруй берген кичинекей кошаалыны Элтойду колтугуна козудай бөктөрүп, үйүн көздөй көтөрүп жөнөдү. Кошаал аке, Жан аке, коюңуз эми. Айтарын айтып алдыңыз, бир чети ырас кылдыңыз. Пырылдак дегениңиз эмне? Шамал кайдан болсо ошол жакка парадай пырылдап турат бу жижиң. Түшүр мени. Элтойду аны жерге түшүрүп, колунан бекем кармап алды. Бу доңуз Жолборскандын куйругу. Муну жоготмойун иш оңолбойт. Дагы комуз чертет ушу. Комуздан айлангыр. Өзү Баргыбай акени Жолборскандын куйругу деп аны ашата сөгүп жүрөт го, деди Элтойду. Ошон үчүн мен аны пырылдак дейм да. Жолборскан башкармалыктан түшөөрү менен бу жижиң дароо аны таштап, жаңы башкарманын сөзүн сүйлөп, анын камчысын чаап, анын тарабына өтүп кетти. Көрдүңбү, адамдар кандай азыр? Мурун кээ адамдарды 200 дечи эле, азыркы кээ адамдар 200 эмес 400 болуп кетишти. Кошаалынын ачуусун басып, анан аны аялынын колуна тапшырып, өндөгү үйүнө Элтойду кеч келди. Аябай кыжаалат болуп отурган Зие кемпир алдынан торой чыкты. О, жетим, жөн эле жүрбөйсүңбү? Тиги бейит болгур Жолборсканга эмне теңелдиң эле? Ал эми бизди жон койбойт эми. Эмне болду? Деди Элтойду дуулдап. Жөн жеринен арыкка басты деп сотко бериптир боккор сени. Бермектен берсин. Кокуй, ал эмне дегениң, кокуй? Алышка басты деп мени ал сотко берсе, а мен аны согуш учурунда дезертир болгон деп сотко берем. Калжыраган жетим, бул эмне болуп калгансың я? Кокуй, сен сотко берсең, сенин сөзүңдү укпайт сот. Кимде дүйнө көп болсо ошонун сөзүн сүйлөп ийиши мүмкүн аның деле. Кызыксыз а. Советтик сотпу? Олдо жетим-ай, дагы ичип алганбы? Соттон келген повестканы көргөндө Элтойду чындап жинденди. Жаңы эле алган мотоциклин сарайдан жетелеп чыгып, татырата от алдырып, кокуй, мас туруп түнү кайда барасың, жетим деп артынан чыркырай ээрчиген энесине Элтойду бир карап койбой, таш жол менен мотоциклин арылдата уруп салып, Жолборсканды көздөй жөнөдү. Көөдөй түндү матонун найзадай как жарыгы дирилдей жиреп, дөңгөлөк алдынан бүркүлдөгөн таштар чырылдай учуп, зырылдаган ылдамдыкка жел туруштук бере албай тең бөлүнө берип, тоо жаңырткан татырактан бейкут үргүлөгөн түн чукурана селт этип, уйкусуроо чымчыктар эси чыга пыр учуп, татырак коону жарып барып, абу дегиче Элтойду Жолборскандын короосуна октой учуп жетип келди. Иттер ажылдап, жуушап жаткан койлор дүргүй козголуп, үйдөн аял сөөлөттү бирөө чуркап чыкты. Ким бу? Элтойду мотосунун моторун өчүрбөй, көөдөй түндү кылычтай жирген фарасынын жарыгын боз үйдүн дал оозуна такап, "Кимди не кыласың? Чакыр атаңы", деди дуулдап. Ушул учурда тонун желбегей жамынган Жолборскан ичкертен чыкты. "Эй, Жолборскан аке, бери келиң." Элтойдунун өктөмүнүн угуп Жолборскан кум сарып кетти. Каадасы менен жерди таптай басып, тигинин жанына асты келди. Заарга толгон көздөрү муңдуу жылтырап, Элтойдуну жекире тиктеди. "Мени неге сотко берип жүрөсүң, я?" Ичиндегинин деми ого бетер кайрат берип, көздөрү ойноп кетти. Кызы талак", деп алды Жолборскан. "Ата бубаң дурус эле немелер эле, а сен болбой калыпсың, кызы талак." "Болбой калыпмынбы? Болбой калган менен анда эмне теңелесиң? Эмнеге сотко бересиң, я? Бар үйүңө. Сени менен бул жерде сүйлөшпөйм." "Кай жерде сүйлөшөсүң? Соттобу?" Үйүнө карай бурулган Жолборсканды мотосу менен алдын торой токтоду. "Сотто сүйлөшсөк, менин эмес, сенин эле айбириң ачылат, эй. Менин атам согушта кан кечип жүргөндө сенин дезертир болуп тоо ташта качып жүргөнүңдү айтсам мейлиби? Согуштан кийин эри жок деп корулуп, апам менен агамы чым ордуна алышка басканыңды айтсам мейлиби? Не десең ошо де, тоспо жолумду. Дагы да сакалыңды сыйлап атам, эй, аке. Ташбалтаев курортко барган сайын элдин бешенектеринен жаралган кызыл пачкелерди ага бергениңди көргөн кишини күбө кылып сот алдында айтам деген суракматты сотко жеткирбей өлтүрүп тынганыңды айтсам мейлиби? Сенин газабыңдан 6 баласын жетим таштап аскага боюн уруп ийген чабан жөнүндө айтсам мейлиби? Айтмактан 100 жолу барбайт, уктуңбу?" деп Жолборскан кайра өзүнө ишенимдүү боло баштады. "Сенин бул катын ушагыңды эч ким укпайт, бар жогол. Кекетпе. Додон акени 2 айлык окууга жиберип ийип, анын аялын Ташбалтаевдин койнуна салып бергениңди да айтсам мейлиби?" Жолборскан барган сайын өзүнө ишенимдүү жана токтоо боло баштады. "Эмне десең ошо де. Мейли анда, жаш болсоң бир жөн. Карыган кезиңде камчыңды моюнуңа салып, алдыма чөгөлөп келбесең эле болду. Райондун сотуна таянсаң, областтыкы бар. Областтык болбосо андан жогоркусу бар.
Эл тойду мотоциклин төмөн буруп шарт жөнөй берерде Жолборскан анын жакасынан мыжый кармап муздак каректери менен аны матай тиктеди. Жаш балага теңелбейин десем кызыталак, төбөмө чыгып баратасың. Өзүң кылдың эми. Мен сени аябаймын. Кое бер жаканы, деди эл тойду аны атып тиктеп. Азыр топтой тепкилеп түшөм. Кое бер. Өзүм эмне кылыпмын? Эч нерсе кылган жоксуңбу? Уултай менен болгон арам мамилеңди азыр омого барып айтсам, бир козуну бир жеген омо эки утуңду чатыңдан башыңа жеткире айырып, улак кылып түшөт сени. Жалган, кайдагы уултай, деп эл тойду мотоциклин таканчыктата коюп, шатыдай узун буттарын андан ашырып Жолборсканды жөөлөй ага бетме бет турду. Жалганбы? Уултай менен кай жерде жолугуп, кай жерде оонап жүргөнүңдү көргөн күбөлөр бар. Бул бир. Экинчиси, Жолборскан төш жөнтөгүнөн эл тойдунун сүрөтүн алып чыкты. Муну да Уултайга берген эмесмин деп таңасыңбы? Эгер эле таансаң, сүрөтүңдүн артында ага жүрөгүңдү чаап жазган сөздөрүң эсиңдедир. Эл тойду шылкыйды. Сүрөттү кайдан алган? Эми эле туйлап аткан азуу тай катуу кеме иштелгендей таноосу бүлкүлдөп туруп берди. Эмне унчукпайсың, деди Жолборскан. Колумдан жулдуруп жибербейин деген өтө асты дил кармаган сүрөттү төш жөнтөгүнө кылдат салып. Азыр омого барайынбы? Эмне унчукпайсың? Барайынбы? Билбейм. Көрдүңбү? Баарыбызда тең иттик бар. Дагы да сени аяйм, кызыталак. Мен го жашаарымды жашап койдум, а сенин өмүрүң али алдыда. Мейли, дагы сен үчүн жакшылыкка барайын. Жолборскан жылтыраган муңдуу көздөрүн ага жакынап келди. Мейли, ошентейин. Бирок бир шарт менен. Сенин ишиңди мен билбеймин. Менин ишимди сен билбейсиң, бүттү. Соттогу арызды кайра алып коем. Эл тойду мотоциклине отуруп шарт жөнөп кетти. Аны кектүү узата тиктеп турган Жолборскан ичинен жогорку иштерди ал кайдан билет? Жердин да кулагы бар деген сөз чын окшойт го, деп ичинен сыйрыла ойлонду.